чоң баласы антип койгон болсо, кичинекей баласы тураметирээк түшүнсө, ошону апа чоң баланын сөзүн кичинекей балага перевод кылат. Балам, акаң мындай деп айтты, сен капа болбогула мага. Же болбосо үкәсинин сөзүн акасына перевод кылат. Балам, үкәң мынтип айтты, сен капа болбо, ал мындай деп эле айтты, эч жамандык ойлогон жок деп ага перевод кылат. Апа бул дүйнөдөн өтүп кеткенден кийин балдар переводсуз калат дагы, бир ата, бир энеден төрөлгөн, бир тилде сүйлөгөн балдар, бир туугандар бирин-бири түшүнбөй калышат. Акасынын тили үкәси түшүнбөйт, үкәсинин тилин эжеси түшүнбөйт, эжесинин тилин сиңдиси түшүнбөйт. Бардыгынан айтат, кайран апам болгондо биздин башыбызды бириктирип, биздин сөзүбүздү бири-бирибизге перевод кылып, бири-бирибизди терскери каратпастан башыбызды бириктирип турчу экен, кайран апам дейт.